Assalamu alaikum YouTube көрүүчүлөр, жылкы сүйүүчүлөр. Тынарбектин мына экинчи тай ушул экен туугандар. Россиядан келген. Чоң кашка, аябай бойлуу, кулактарынын чоңдугун карагыла. Азыр маалыматы мунука өтө кызыктуу экен туугандар. Азыр Тынар бир өзү айтып берсин. Тынар. Бул тай Россиядан келди. Бир акелер ошо Россияда иштейт, өздөрү ошол жерден көрүп, ата-энесин ат кылган алган экен да. Бою, атасынын бою 1.92 экен. Энесинин бою 1.70 үстүндө экен. 1.92 1.92. Анча Польшаларда жок азыр 1.92. 1.92 деген Польшалардагы сейрек кездешет да. 1.92 деген бой. Анан ишенбегендерге маалыматтары менен эгезин номерин берет, сурап алат. Өзүңө караштуу эле тааныш акелериңен алдың. Алар Россияда жүрүшөт. Барып атасынын энесинин жанынан көрүп алышкан алар, Көрүп алышкан, ошол жерде иштейт булар. Кулактын чоңдугун карагыла. Ушундай токтотуп турчу, көкүрөктөрүнө көрсөтүп кой. Көкүрөктөрү да өтө кеңир экен тууган. Буттар 4 бут тең жакшыбы, тазабы, шиген жерлери жок, Жок. Бир бастырчысыңар. Колдоңдо болгон тай экен да. Бул 1.92 деген ат, бул не деген ат болду экен, бир көргөнгө кызыктар болду ушу аттычы. Жашы кандай бунун, Тынар? Бунун жашы эми ошо эгезине турайт. Бул кечки тай деп берген да. Августта баягы суу берет экен го, Россияда баягы күчтө деле, ушунда деле. Жүзүндөгү деген да, 5-иштен деле көрүп эми чыккан. Колу жетишем кыйын экен да буга, да бир аракет болуп кой. Бул видеодочу бул мындай өз турушундай көрүнбөйт экен да. Тартып атканда мындай карасаң, турушунда тай бөлөк, видеодо арка жактары 1.92 деген аттын баласы болсо, бул дагы кулак өтө чоң экен тайдачы. Бунун баазы кандай, Тынар? Бунун деле баазынын алдына келип сүйлөшөбүз муну. Бул да келишим бадабы? Узактан келгенден жол киребиз деле кайта турган тай. Ат кылса утулбайбы эч ким? Жок, эч ким өкүнбөйт жанына келсе. Ол көрүнүш. Канча болду бунун келгени бияка? Бунун келгенине ушу 3-4 ай болуп калды. Бул значит бияка адаптация болуп анча көнүп калыптыр да? Жер шартына да көнүп. Дарек туугандар, Аксы району, Кош Төбө айылында. Тынарбектин номерлерин жазып калтырабыз туугандар. Мүмкүн болсо корозуна келип, үйүнө келип, жылкылардын астына келип көрсөңөр туугандар, өтө жакшы болот. Тайлардын жанына келип, буту колун карап, тишин ачып, жанына келип көрүп туугандар, тайдын үстүндө соода кылсаңыздар эң жакшы нерсе.